Программабызды улантабыз. Мына ушул Карман бизде бүгүн эфирде конок болуп келди, орун алды. Бизде конокто Медин Арыкбаев. Саламатсызбы? Мына ардактуу көрүүчүлөр, биздин жеңүүчүбүздүн дипломун алгач эле көрсөтүп кетсек анда. Мына бул жакта алтын медаль жана диплом. Бул Израилдан бери келген эң мыкты жеңиштин бир үзүмү десек болот. Куттуктайбыз. Рахмат. Бул качан жана кайсы күндөрү болду? Бул 2015-жылы октябрдын 23-нөн 25-ине чейин өттү. Израилдин Аштот шаарында өттү. 23-нөн 25-ине чейин. Негизи канча адамдар күч сынаштыңыздар? Сиздин салмакта 82 кг. Негизинен айта кетсем, мен бул самбо боюнча 82 кг чейин күч сынашам. Менин салмагымда 12 адам болду. 12 адам. Ал жерде Орус улутундагы балбандар, Америка улутундагы балбандар, ар кайсы мамлекеттен келген балбандар, бул Казак улутунда балбандар. Экинчи, үчүнчү орунга кимдер чыгышты? Экинчи, үчүнчү орунга Украинанын балбаны, экинчи орунга Орус улутундагы балбан Мусатов Кирилл деген. Үчүнчү орунга украиналык балбан, үчүнчү орундан 2 болуп, экинчисине Орус улутундагы балбан. Жакшы экен. Медин мырза, бүгүн өзүңүз униформа менен келип калыптырсыз. Биз кызыгып жатабыз. Сиз өзүңүз негизи спортчусузбу же кандай? Ушул жаатында айтып бербейсизби анда? Негизинен айтсам, мен спортчумун десем да жаңылышпайм. Милиция кызматында да эмгек кылам. Азыркы учурда мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы, Свердлов райондук күзөт кызматында милициянын капитаны, рота башчысы болуп кызмат өтөйм. Мына сага баракелди. Баары бир форма кийген адамдар күчтүү болуш керек да, туурабы? Анан кийин өзүңүз ушундай интервьюңузда айткан экенсиз, 5 спорттун 5 түрү боюнча ушундай чебер, спорттун чебери экенсиз. Спорттун чебери. Кайсыл түрлөр? Кыргыз Республикасынан. Самбо боюнча, дзюдо, кулатуу, джиу-джитсу, анан улуттук күрөш деп коет бизде, кыргыз күрөшүнөн. Бел күрөшү. Бел күрөшү, бел боо күрөшү менен. Бел боо күрөшү менен. Демек, джиу-джитсу бул бразилиялыктардын күрөшү эмеспи? Ошол боюнча да машкат турбайсызбы? Ошол боюнча. Ушуларды кантип мындай аралаштырасыз, айкалыштырасыз да негизи? Негизинен алып кетсек, эч деле кыйынчылыгы жок. Көпчүлүк нерселери, техникалары бирок окшош эле. Мындайча алып келгенде, самбо күрөшүндө кыкынтпайт, дзюдо күрөшүндө кыкынтат. Ошондой эле айырмачылыктары бар, муну айтканда. Мен үчүн эч кыйынчылыктары деле жок. Айтайын дегеним, джиу-джитсуда мындай колго, бутка жанагындай оорутуучу көнүгүүлөрдү жасайт го, мындай муунтуучу дечү эле. Кыргызчага турганда башкача болот. Джиу-джитсуда мындайча алып келгенде, башка урмай жок. Мындай төшкө урмай, анан көтөрүп чагып, жерге басып жатмай эле. Жакшы. Жүйкүдө алысына жаткырып. Келиңиз, Медин мырза, биз ушул сиздин жеңишиңиз тууралуу кеп кылалы анда. Ушул колуңузга грамота менен дипломду алганда, мойнуңузга медалды такканда кандай сезимдер болду эң биринчи эле? Сиз негизи биринчиликти багындырам деген ой менен бардыңыз беле? Негизинен ар бир Кыргызстандын спортчусу ал дүйнө жүзүнүн чемпионатына барганда ошо жакшы ой менен барат. Орусча айтканда жакшы настрой менен барат. Ал жерден мындайча айтсам, мага чын, силерге калп, жана пьедесталга чыкканда, Кыргызстандын гимнин ойноткондо, мындайча айтканда, өтө мен үчүн чоң, бактылуу күн деп да айтсам, мен жаңылышпайм да. Ал жерден биздин гимн ойноп, бүткөнчө толкундануу сезимдер да пайда болот да. Мен үчүн чоң ийгилик жараттым деп да айтсам. Спортчулар ошондой го, мындай гимн ырдап атканда, төшүнө колун коюп, анан көзүнө жаш алгандагы спортчуларды көрүп калабыз. Ушунчалык рингте күчтүү келген мушкерлер дагы көз жаш алган учурлар кездешет эмеспи? Ал эми ушул дүйнөлүк чемпионатка аттанып жаткан спортчулар алдын ала барып, ал жактын климатына көнүп, тамак ашына көнүүгө бир ай мурун барышат экен. Ал эми сиз жакта бул кандай болду? Ал жакта мен барганда негизи 82 кг салмакка мен вес гонять этем да. Салмак боюсуз да. Бул жактан биз куртка кийип барганбыз. Ал жакка барсам 35 градус ысык экен. Израилдин Аштот шаарында. Анан салмакка түшөр күнү 23-үндө
Ал жактан эч кандай машыгууну деле кереги жок экен. Мен өзүм спортивка кийип үстүмө эшикке чыктым. Эшикке чыксам эле уже веске салмакка түшөрүн астында 82-800 грамм болуп аткан экен. Эшикке чыгып эле спортивка кийип чыгып кайра киргенче эле кросс жүгүрбөй эле эшикке чыгып келсем эле кайра ошо 800 грамм жок болуп кетти да. 82 килограмм. Ошондой айырмачылыктары бар экен, ошону мен сездим ошол жактан. Ал эми бул болсо бул жеңишиңиз биз билген жеңиш экен да. Эми биз билбеген да көптөгөн жеңиштериңиз болуш керек. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Айта кетсем, ушул эле чемпионат 2014-жылы 24-нөн 26-октябрга чейин Греция шаарында өткөн. Ушул эле чемпионат. Греция шаарында да алтын медаль багынтып, Кыргызстан желегин желбиретип келгем былтыркы жылы. Былтыркы жылы. Мындайча айтсам, ошо дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуп келдим десем де жаңылышпайм да. Куттуктайбыз. Анан кийин дагы мындай суроо берим келип атат. Ошол кармаш учурунда сиз үчүн эң ушундай татаалдык жараткан спортчу ким болду? Кайсыл жактык болду? Кармаш учурунда албетте финалдык таймашта эң кыйындык жараткан ошо Орус улутунда балбан болду. Мусатов Кирилл деген. Негизи ошолордо Орусияда бул күрөштүн түрү аябай өнүккөн. Аябай түрү өнүккөн. Орус улутунда балбандар 4 бала келишти да, ошо 82 килограмм салмакка чейин. Мизин мырза, мына ушундай алгылыктуу иштерди жасап келе жаттырсыз. Биз сизди куттуктайбыз, ар дайым сиз менен сыймыктанабыз. Ал эми ушул чоң жеңишти багындыруу үчүн ушул жан дүйнөнүн моралдык абалдын күчтүүлүгү керек эмеспи? Сизди көпчүлүк учурда ким колдоо көрсөтүп турат? Кайсы жакын адамыңыздын сөзү дем күч берип турат? Ушул ийгиликти жаратыш үчүн албетте биринчиден айтсам семьям, жакын азыркы учурда ошо бир кыз бир балам бар. Анан албетте өзүмдүн келинчегим деп айтып кетсем де жаңылышпайм. Анан ошол азыркы иштеп жаткан мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башчысы генерал-майор Исаев Талантбек Кедейханович колдоо көрсөтүп, мени ушул жака барганга да шарт түзүп берип, жумуштан бошотуп, ички иштер министринде Мелис Турганбаев милициянын генерал-майору, анын да салымы ушундай мага колдоо көрсөткөндөрүнө чоң рахмат. Ошолордун колдоо менен ушундай жетишкендиктерге жетишип атам да азыркы учурда. Чоң рахмат, студиябызга келип жакшы жаңылыгыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми келечекте будан дагы көптөгөн ушундай бийик тепкичтерди багынта бериңиз. Белдештерге катышып, ар дайым Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөңүз. Биз ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир рет эскерте кетели, биздин студиябызда жакында гана самбо боюнча дүйнө чемпиондугунан биринчиликти багындырып келген Арыкбаев Мидин мырза болду. Мына бул жакта медаль жана диплом. Мына ушуну менен биз албетте программабызды алдыга карай улантабыз. Ал эми биз келерки сурообузду шаар тургундарына узатканбыз. Деги эле сиз баш байгени багындырып көрдүңүз беле? Келиңиз, жалпыбыз ушул суроого жооп алалы. Андайын жолугушабыз. Эми күтүлбөгөн шубадар берди күйөөм. Класстар арасында КВН болчу, ошол КВНден биздин класс биринчи орундарды ар дайым багындырып келген. Мектепте алчумун, орундарды алчумун. Кандай орундарда? Например, кан эмесе кыздар конкурсунан алгам. Жок, кандай болгон эмес. Районный олимпиадалардан экинчи местени алчумун.